Мен сени жакшы көрөм. 15 жыл төрөбөй жүрүп укпаган сөзүм калган жок да. Мен эгер кызганып отурсам инфаркт болуп эле бул жашка да жетмек эмесмин да. Өкөстүп таксын алтыга чыгып. Ыйлаба. Жок, ыйлабайм. Сонун баары жакшы, рахмат сага. Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Көңүл минди сүйгөнү менен жүрөк бирди гана сүйөт экен. Миллиондогон адамдардын арасынан бир гана адамга кандайдыр бир жылуу сезимдер ойгонуп, ал адам менен түбөлүк өмүр сүргүн келет экен. Албетте, Супер ТВ телеканалында, биздин YouTube каналда Жан Шерек долбоору, ал эми бүгүнкү биздин долбоорубуздун коноктору, каармандары, шар сүйлөп, өзүнүн оюн бетке ачык айта билген стилист, дизайнер, таланттуу айым Замира Молдошова. Мына сага жаңылык. Зымдуу үй интернети жана телевидение белекке. У мобилдик оператору Жана Сайма. Жаңы бирге арзан 2.0 тарифин сунуштайт. Бул ар биринде айына 30 гигабайт интернет бар 3 сим-картадан турган комплект. От үйүнүндө чексиз чалуулар. Жана Сайма Телекомдон үй интернети плюс 200 телеканал акысыз ай сайын. Бирге арзан 2.0, болгону 1290 сом. Бир эле башка сим-картадан төлөңүз. Пайдалуубу? Ооба, анткени бирге арзан. Жолдошу Моңолдор ага менен келип отурат. Куш келипсиздер дейбиз. Моңолдор ага, Замира айым, биз болсо бул долбоордо адаттагыдай эле ошол экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздар. Ошол кездерге кайтып барабыз. 20 жыл мурунку кезге, 21 жыл өтүп кетти. Экөөңүздөрдүн ортоңуздардагы сүйүү сезими бул чач тарачтан тутанган деп укканбыз, Жок, ушундай эми тагдыр ар кандай кошот экен да адамды. Кээ бирөө остановкадан таанышат, кээ бирөө дагы ар кандай. Бизде ошо 2000-жылдарда, 90 жылдан кийин мындай прическалар кыска ушундай прическалар мода болуп чыккан да. Анан биз ошол мен ошондой прическа кылып жүрчүмүн. Анан көлдөй алып жүргөн чач алдыра турган ошондой чач тарачы издеп, чолпон атадан баштап Киргиз моряга чейин кыдырып, анан анда баары эле ала алчу эмес. Анан бул Замира чыгып акыркы клиент экен, акыркы күнү кетип атыптыр ошондочу. Ошо мен клиенттер эмес, уже бүтүптүр да, просто баягы. Анан ошондон таанышып, какой-то сезим болду же Кудайдын баары. Бир көрүп элеби? Эми баягы сүйлөшүп атып туруп, какой-то баягы жылуулук бирдеме болот экен мындай. Эми аны киши да айта албайт ба, мындай айтканда Кудай Тааланын баягы өзүнүн мындай буйруган же эметкен күнү болот бекен ошол. Ошол себептен анан таанышып калдык, ошол таанышып. Эми ал таанышып, анан эки жакка барганын баарын айтпай эле коелу, баягы жылуулук сезим пайда болду. Анан Уялып атат просто. Биринчи көрүлө сүйүп калдым да айтканда. Сиздин маектериңизде бар да, 28ге чыкканда, ошо кеч турмушка чыккан айымдардын катарын толуктайсыз да. Анан негизи ошо 28ге чыкканда үйдөгүлөргө деле айтып калчумун, болду, турмушка чыкпасам чыкпайм деле, өзүм үчүн жашайм деп. Эмнеге андай ой болчу ошо 28ге чыкканда? Себеби мен Моңолдорго жолугардын астында 3 жыл жалгыз жүргөм да. Жалгыз жашачумун, жалгыз жүрчүмүн. Анан аябай жалгыздыкка көнүп калып, анан ошо 28 жашымда өзүмө чечкемде болду, мен турмушка чыкпайм. Өзүм жалгыз жашайм, вообще турмушка чыкпайм деп. Себеби жалгыздык деген жаздыкка көнөткесиң аябайчы. Анан Моңолдорго жолугуп, анан ага чейин жок чыкпайм турмушка, тияка деле көп мындай предлагать этишти, жок деп эле чыкпай жүрөлү. Анан Моңолдорго жолуккандан кийин үйдөгүлөргө айтсам, үйдөгүлөр аябай сүйүнүп кетти окшойт. Мейли тиги 17 жашыл болсо деле чыксын, айланайын, иши кыл, сен ыйлабасаң болду, бар күйөөгө тийчи дешти окшойт. Бирок эми мен ойлойм, бул Кудайдын бир жазганы, Кудайыма миң мерте ыраазымын экөөбүздүн жолукканыбызга. Эгер Моңолдор болбосо жашоом кандай болот эле билбейм. Бирок баары жакшы. Ортоңуздарда азыр 17 жаш айырмачылык бар, Ал нерсе ошол кезде тоскоол болгон жокпу? Ал кезде мындай башкача карачу жаш айырмачылыкка, ай 10 жаш улуу, ай 17 жаш улуу деп, ошол жылдарычы? Ооба. Ошол жылдары көптөрү карашчы, көптөрү аябай көп негизи кеп сөз болгон, мен аны билем. Бирок экөөбүз өзү деле айтат, негизи эле кыйратканда эле досторубуз, мен деле момундай болгон бир дос кыздарым деле жок, экөөбүз эле ээрчип жүрө беребиз да негизичи. Бул негизи мен ойлойм, эки адам табышкандыктан болуш керек деп.
эки жакка мен мисалы үчүн жолдошум жок, эки жакка такыр чыкпайм да, практически чыкпайм. Баргыңыз келбейт эч жака. Ооба, себеби мен билем да, эгерде мен моңголдор жок барсам, бирдемемди унутуп калам, тиги калат, бул калат, а моңголдор барда мен аябай спокойнумун да. Баары жакшы болот, курсагымда ток болот. Эчтекемди жоготпойм, адашып кетпейм. Баягы чет мамлекетке баргандачы. Негизи эле конокко барганда деле жанымда болсо эле спокойно жүрө берем. А эгерде конокко же бир жака барганда моңголдор жок барбасам, аябай өзүмдү жаман сезем да, ыңгайсыз сезем, бир кыздай болуп эле берем да. Ошон үчүн дайыма айтам, барасың деп эле барбайм десе да болбой, сүйрөп алам. Ортодо 17 жаш айырмачылык бар экен, бирок анткени менен сиздерди көрүп мындай агабыз болсо жаш көрүнөт экен. Мисалычы, атайын тамактануу рационуңуздарга, же болбосо спорт менен машыгып, дени сак жашоону тандайт окшойсуздар, спорт менен машыгып. Ооба, негизи бул мындай жашоого мени моңголдор үйрөттү да. Өзү өмүр бою эле дайыма чуркайт, дайыма бир нерсени баштаса таштабайт, анан карап туруп уялат экенсиң. Жанында жашаган киши спортту жакшы көрүп атса, анан мен дагы андан мурда вот февралга чейин дайыма 2 жыл болду, 2,5 жыл болду, эсимде жок. Дайыма эртең менен кечкисин басчымын да. Басып, зарядка жасап, көп нерсени үйрөтчү. Андан кийин ушу февралдан баштап экөөбүз тең бир күндө бассейнге түшөбүз, чабак урабыз, тренажерный залга барабыз. 21 жыл мурун моңолдор мырза биринчи турмушу болбой калып, биринчи жубайы менен. Ошондо сиз ал нерсени ушунчалык ойлонгонсуз да. Анткени чоң жоопкерчилик бар эле, балдары бар эле моңолдор мырзанын өзүндө. Аларга апа болушуңуз керек, мээрим беришиңиз керек. Ошондо ал дагы болсо чоң жоопкерчиликти, ал кезде жоопкерчиликти алгандан кичине чочулаган болсоңуз керек. Азыр болсо туура кылып турмун деп, азыр башкача баа берсеңиз керек ошол кездеги күндөргө, Азыр мынакей бактылуу чоң апа айтып атпайбы? Неберелериңиздер. Ооба, ал кезде чынын айтсам, ошо 21 жыл мурда, мен 28 жашымда, мага баары моңголдордун жанында эле болсом болчу да. То есть анда белимди байлап, моңголдор эмнени көрсө мен да ошону көрүшүм керек болчу да. Анан мен ойлойм, ошондо баягы чоң бир кандайдыр бир сезим болуп, ошондон ушундай нерсеге азыр мисалы үчүн кээде ойлоп кетип жүрүм өчөт да. 3 баласы менен жолдошум болуп мындай. Ошондо чоң сезим менен эле бардык нерсени жеңип кетирдим да. То есть мен үчүн моңголдордун жанында эле болуш керек болчу. Баарына кайыл болуп, баарына макул болуп. Ну вот ошо сезим болсо бардык нерсени жеңет экенсиң, бардык нерсеге туура түшүнөт экенсиң, бардык нерсени туура кабыл алат экенсиң. Убакыт келгенде сыйдан билет экенсиң да, мен туура басып жүрдүм деп. Мына Эльзамира дагы ушул канча жыл болду, мына жаш болсо дагы кайнене, чоң апа, тайне, кудагый мындай ушул ранканы жакшынакайдыге кармап ушундай өткөрүп атат. Бул дагы сыйлуу, муну көргөндө ошо өзү сыймыктанабыз да ошол. Сүйүү сезимдери мисалы ошол бойдон эле калат. Сезимдер өчпөйт, сезимдер ошол бойдон калат. Кызганыччы мисалы жаш кезде бири-бирин кызганышат, с возрастом убакыт өткөн сайын кандай болот ал жагы? Эми бул айтып атпаймынбы, кызганычтан көп адамдар ушу ажырашып, кызганып деп. Болушу керекпи негизи кызганыч? Обязательно кызганыч болуш керек, бирок главный ишенич. Мен кечке эле кызганып атып, мисалы Замира кээде түн келет, кээде 11-12-де келет, тияка кеттим, бияка. Мисалы мен эгер кызганып отурсам, инфаркт болуп эле бул жашка да жетмек эмесмин да. Бул бирден ишеничте мен кээде звонить этем 12-бирде, үйдүн адресин унуткан жоксуңбу деп тиге эме кылып калып. 12-1 эмес, жөнчү. Эми кээде болот. 8-де. Жок, 12-бирде де болуп калат. Ал показнасында. Показ болот, айтып атпайм. Анан бул адам бири-бирине ишенбесе, мисалы аңдып дагы кереги жок да булчу. Келчең кеч келсе деле эмне каякта жүрдүң, эмне кылдың, каерде бастың, анан деп допрос кылбай, кет чай ичим да, просто баа. Анан өздөрү уялат да. Өздөрү уялат мисалы. Сонун сөздөр болду. Азыр болсо мындан 5 жыл мурун ошо сиздердин үй-бүлөгө мындай бактылуу бир сезимдерди тартуулаган күндөргө кайтып баралы, кызыңыздар тууралуу сөз кылалы. Кеч бала болдуңуздар 15 жылдан кийин. Азыр болсо негизи мындай да, көбүнчө жаштардан деле көрүп калабыз да.
2-3 жыл жашагандан кийин же да мисалы 4 жыл болсо дагы балалуу болсо дароо эле кайын журту кийлигишип мисалы ай сен төрөп бере албайт экенсиң болбойт деп келинди кетирип коюп мисалы же болбосо мамилеси соолуп калат. Мына сага жаңылык. Зымдуу үй интернети жана телевидение белекке. У мобилдик оператору жана сайма. Жаңы бирге арзан 2.0 тарифин сунуштайт. Бул ар биринде айына 30 гигабайт интернет бар 3 сим-картадан турган комплект. От үйүнүндө чексиз чалуулар. Жана Сайма Телекомдон үй интернети плюс 200 телеканал акысыз ай сайын. Бирге арзан 2.0 болгону 1290 сом. Бир эле башкы сим-картадан төлөңүз. Пайдалуубу? Ооба, анткени бирге арзан. Ооба, азыр кызыбыз 5,5 жашка чыгып калды. Бул дагы бир чоң бир ортодогу бир чоң бир нерсе да. Бул биздин бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү, үй бүлөбүздү андан бетер дагы мындай бекемдеп койду да. Бекемдеп турат, бекемдеп койду. Анан негизи бизде сиз туура айттыңыз, негизи бизде кыргыздарда мындай да, биринчи кыз күйөөгө тийбесе эмнеге тийбейсиң дейт. Анан күйөөгө тийсе качан төрөйсүң дейт. Анан биринчисин төрөсө качан экинчисин төрөйсүң дейт. Анан экинчисин төрөсө качан үчүнчүсүн төрөйсүң дейт. Үчүнчүсүн төрөсө, анан төртүнчүсүн төрөсө кечке эле төрөй бересиңби дейт. Эс албайсыңбы дейт. Бул кыргыздын эң эле бир жаман адаты бар. Баардык нерсеге кийлигишип билип турушу керек да. Кимге күйөөгө тийип атасың, ал күйөөң канча акча алат, баарын айтып беришиң керек жолуккан сайын ар биринечи. Бул өтө тарбиясы жоктук деп ойлойм. Айрыкча жанакы мен 15 жыл төрөбөй жүрүп укпаган сөзүм калган жок да. Мен ойлойм эң эле чоң нерсе бул аял менен күйөөнүн ортодогу сезим. Күчтүү болсо, баласы жок деле адамдар өтүп кетип атпайбы? Значит, Кудай берген жок. Значит, ошондой өтүшүң керек да. Анан мен ушу негизи эле дайыма эле айтып келем, вообще эле сурабаш керек да. Бул өтө оор нерсе. Төрөбөй жүргөн аялга бул жүрөгүңдү бычак менен тилип аткандай эле сезилет да. Же мындай күлүп жооп берериңди билбей, же ыйлаарыңды билбей өзүң араң турсаң, ого бетер ошондой суроолорду беришет. Мен уже аяк жагында күлүп эле, ой бүгүн кеч болуп калды го, эртең мен төрөйм деп эле күлүп калчумун да. Мен төрөгөндөн кийин, мен төрөп бирди төрөгөндөн кийин азыр жолуккан сайын баары сурайт, экинчисин качан деп. Анан күлүп коем, Кудай буйрса деп. Кудай буйрса, кызыбыз бар, акылдуу, азыр кичине тентегирээк, себеби эрке, анан жолдошум экөөбүз тең аябай сүйлөшкөнбүз да, давай эми 5 жашка чейин чыдай эле депчи, анан 5 жашта токтолот экен десек. Тарбиялайбыз дегенбиз да. 5 жаштан баштап тарбиялайлы десек. 7ге чейин чыдай эле да. Анан кайра дагы асыр өчкөрүп дагы 2 жыл күтөлү депчи. Бирок кызыбыз чын эле баягы чоң сүйүүдөн, көп күткөндүктөн, экөөбүз тең жолдошум 60-та, мен 43 жашымда төрөдүм ушул кызымды. Анан мен күлө берем, азырчы экөөбүз күлө беребиз негизи. Чоң ата, чоң эне болчу учурда кыздуу болуп, азыр баягы жаштар катуу эле кармайт да, кичинекей балдарчы. Биз анта албайбыз да. Ыйлап атса бирөөбүз колун кармап, бирөөбүз бутун кармап, өпкүлөп, эмне болду деп экөөбүз тең чуркап, талашып, багып, ушинтип чоңойтуп атабыз да. Анан экөөбүз күлө беребиз негизи, чоң ата, чоң эле болуп калдык, чоң эне эле болуп калдык бул кызыбызга деп. Бирок ушундай нерседе кеч төрүлгөн баладанбы акылдуу болот экен да, чын элечи. Аябай акылдуу, зээндүү, ар бир эне ата өзүнүн балдарын мактайт дечи, бирок мен байкайм ушу негизи башка балдарга караганда аябай зээндүү, анан аябай акылдуу да. Мындай үлгүлүү үй бүлө болуп ушундай жашоого ушунчалык сенин эмгегиң көп, сени сүйүүң, сенин ушу мага кылган ушунчалык мамилең рахмат. Кудайдан тилегим ушул жана кызыбызды турмушка чыгарганга 90-100ге чейин чыгып кызыбызды турмушка узатып, анан ошондо Кудай буйрса дагы супер ТВ келип, Кудай буйрса дагы үлгүлүү бүдө мына ушуга чейин чыкты деп бизден үлгү алсын. Мен сени жакшы көрөм. Рахмат, сага рахмат. Сага рахмат. Ушунча жыл жанымда жүрөсүң, поддержка кылып жүрөсүң, морально со всех сторон поддержка кылып жүрөсүң. Рахмат сага, мен кызыма рахмат, экөөбүздүн үй бүлөбүзгө рахмат.
баарына чоңуруп улайым экөөбүз чогуу жашап анан экөөбүз токтосун так чыгып ыйлаба тиги жок ыйлабайм. Сонун баары жакшы, рахмат сага. рахмат. Биз болсо биздин бүгүнкү берүүбүздү мына ушундай жагымдуу нотада жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин жан шерик берүүбүздүн каармандары таланттуу айым Замир айым, ошондой эле жолдошу Моңолдор ага болду. Ал эми сиздер болсо биздин Супер ТВ YouTube каналына каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталууну унутпаңыздар. Анан дагы бизди учурда телеканалдан көрүп аткан болсоңуздар, мына ушул материалдын орто ченинде же болбосо соңунда кошулуп калган болсоңуздар, ушул эле материалды биздин Супер ТВ YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Аман болуңуздар.